2020-жылы жем-чөп мурдагы жылдарга салыштырмалуу 30% кымбаттаган. Тоют баасы быйыл жогорулап, учурда арпа 25 сомго, будай жүгөрү 23 сомго, беде 280 сомго чыкты. Атан базарындагы жем сатуучу Элмира Ашыралиева жемдин кымбатташы тууралуу бизге буларды айтып берди. Былтыркы арпалар жетпей калды, мал көп болгондуктанбы же көбүнчө биздики арпа буудайдын улпак баары эле югка кетип атат да, чын айтканда. Тажикстандан былтыр канча деген товарларым бар ошоға кетти. Сусамыр, кара балтан бүт эле ушу Тажикстан югка кетип атат дейт. Анан бизге көп деле келбейт. Анан биякта ошон үчүн кымбат болуп атат деп ойлойбуз. Быйыл болсо суунун жоктугунан, Кыргызстанда суу жок болуп атат го азыр. Ошонун жоктугунан болгонбу, эме урожай жок дейт. Арпа буудайлар ичинде өспөй калды. Угуп атабыз, биздин данный момент арпа жок отурабыз базарда. Малдарым бар ачка болуп атат. Элдерим бар арпа, улпакты издеп атышат. Улпак деле ошондой эле кайра эле югка кетип атат, бизге биздин өзүбүздүн элдерибизге жетпей жатат. Ал эми күзүндө жыйнала турган түшүм кандай болоору тууралуу Айыл, Суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Жигиталы Жумалиев буларды айтты. Буудай өзүңүз билесиз, азык-түлүк коопсуздугунун эң бир негизги продукциясы un болуп эсептелет. Ошон үчүн буудайдын аянтын былтыркы жылдагы 19-жылга карата көбүрөөк пландаштырганбыз, ошончо көбүрөөк болду. Быйыл дагы өткөн жылга караганда көбөйтүп атабыз. Быйыл бир 251 миң күздүк менен кошо эсептегенде, анын ичинен 133 миң күздүк, калганы жаздык буудай эгилди. Өткөн жылга караганда бир 4 миң тонн гектарга көбүрөөк. Арпа былтыркы жылга жалпы 219 миң гектарды божомолдонуп атат. Былтыркы жылга караганда бир 1,5-2 миң гектарга чейин көбүрөөк. Жүгөрү дагы былтыркы жылга караганда бир 800 гектарга чейин көбүрөөк эгилди да. Ошондуктан быйыл жыл дикандар үчүн өтө оор жыл болду десек да болот. Себеби жаздын эрте келишинен дикандар эртерээк эгиндерин, өзгөчө кыркандан эгиндерин эртерээк себишип, апрель айындагы жамгыр көп дикандарды жер иштетүүгө мындай кечиктирди. Ошо апрель айын эрте эгген буудай, арпалар өсүшү кечиңдеп турду да, күн суук болуп. Монополия, мына Союздун баасы көтөрүлгөндө бир келипте мындай жыйын өткөрүп, ал тараптан да иш-чаралар көрүлүп жатат. Буга дагы монополия тарабынан биз кайрылганбыз. Бул боюнча алар дагы тийиштүү иш-чаралар жүргүзүп жатат. Алар административдик ар кандай чараларды көрүп жатышат. Анан эң негизгиси ушу биз ушу өзгөчө мына буудайды мамлекеттик колдоо иретинде дикандарыбызды. Быйыл ошо мамлекеттик резервди толуктоо максатында быйыл бир 20 миң тоннага чейин дикандардан буудайды сатып алуу боюнча материал резерв менен антимонополия менен иштер жүрүп жатабыз. Жогоруда айтылгандарды эске алсак, быйылкы жылда карапайым эл үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратчудай. Мелис Совет уулу, Асель Сөркул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.